чебинкеле Нарзан ат майданында болуп өткөн ынтымак ат чабышында баш байгени аламандан уткан Тулпарга келдик. Тулпардын ээси, саяпкери сиздер менен тааныштырабыз, кене маалымат беребиз. Мына Тулпарды көрүңүздөр. Байрак деген Тулпар назарыңыздарда. Белбулак Глория Рахатбек, Туратбек уулу Рахатбек саяпкер. Мына жаш саяпкер, жап-жаш бала, кече күнгө абдан чоң ийгилик жаратты. Бул жөнүндө сиздерге кыргыз тулпарлары берүүсүндө кене баяндайбыз. Көчмөндөр оюндарында улуттун намысын коргой турган тулпарлардын бири. Рахатбек, мына кече бүгүн 5 эле күн өттү. Чоң байгени уттуң, ошол жерде бир нече аттардын чоң додозу чогулган чоң байгеде баш байгени утуп 500 сом байгени уттуң. Аны менен кошо жолдомо утуп, мындай баардык жакшы жеңиштерди камсыз кылдың. Аттын акыбалы кандай? Аттын акыбалы жакшы буюрса. 5 күн өттү, аттын көзү чачырап, калыбына келип калгандай экен. Жакшы буюрса. Теден байкадым, далай аттар багы нары теңселип, оңбой калды. Далай аттары эсоп, жыгылып, кайра туруп. Сенин атың мына Тулпар экен, 4 жашта бул. Буну канча убакыт даярдап келдиң бул байгеге? Бул байке мен апрель айында алганбыз. Ошол апрелден бери эле минилип, ошол апрель айынан бери эле дайындалып атат. Мына сен чемпиондук маек алганда дагы айтып өткөзүң. Азыр абдан сергек экен, жакшы. Күчүндө толуп турган экен. Байгеден бир аз сөз кылалы. Байгеде сен утарыңа ишендиң беле? Анткени атаандаштарыңа өкүчтүү компания чогулганда. Эртең менен списокты көргөндө биртке чочуладык. Баары эле күчтүү аттар. Ат чабыштан чыйпылыктап турдук. Бул жүрүшү кандай? Мен да көп байкай албай калдым. Бул анткени байрак. Буга чейин элдин өзүндө анча илине элек болчу. Буга чейин бир байгесинде экинчи болду, өткөндө. Бир ай мурун чабышта, дал ошол жерде. Анда бир аз эттүүрөөк чабылган. Анда вообще камчы урдурбай жүргөн такыр ала качып. Мында аябай жышылып калган. Камчы сурап, өзү камчы сурап жүрүп мындай. Жаныбар. Байрак ат түгүлүк. Анан Рахат, канчанчы айлампаларда сеники алдыга озуп чыкты? Меники бир 5-чи курка чейин артта жүргүздүк. Ортодо жүрдү. Ортодо. Алдыңкы топко отурду да. Ошондо 7-чи куркага кеткенде уже топ баштап калдыбы? Топ баштап калды уже. Же 2-чи, 3-үнчү жүрүп аттыбы? Уже экөө чыкты. 3-үнчү келген атты унутуп койдум, ошол менен. Ал деген мал тору деген. Ислам ата кесиптен бөлүнүп чыгып баштады уже экөө. Ошо менен 8ке кеткенде уже экөө бөлүнүп калды кадимкидей. Көрүүчүлөрүбүз биздин маектен кийин дагы ошол YouTube каналыбыздагы биздин берүүбүздү кайра кайтарып көрөт болуш керек. Ошондо бул номер 19 менен чабылды. Достор, 19 номер менен байрак чабылып атты. Азыр YouTube'дан кайра көрүңүздөр. Бул аргымак Тулпар Дулдулдун арышташташын, кайсы учурда кайсы жерде жүргөнүн байкайсыздар. Анан соңку айлампага кеткенде бир башкача кетти окшойт. Жакшы кетти. Анан бир 500 метр калганда эле бөлүндүң окшойт, Андан жакшы даярдыгы абдан сонун болуптур. Аттын көңүлү жакшы экен. Эми бул саяпкерликти каяктан үйрөндүң? Ушул боюнча маек кылалы кичине. Саяпкерликти ушу бир 5-6 классымда атам үйрөткөн буга. Атам полкровный бийлерибиз бар болчу, ошолорду жакшы айырларга кошуп берип, ошонун биякта чубатма чабыштарга дайындаттырып, ошондон үйрөткөм. Канча жаштасың? Азыр 23 жаштамын. 23? 13 жашыман бери келдим. Биякта. Ал эми азыркы биздин Кыргызстандагы топовой саяпкерлерден кеңеш алып турасыңбы? Жок. Өзүңдүн ички дүйнөңдүн мен ошондо келаткан дагы эме менен эле. Дагы сен көп нерсени окушуң керек окшойт. Байкемдерден эле алабыз канча-мынча.
атка кызуум кичинекей чактан эле башталган. Атка чөп бергениң, атты жайлаганың, астын тазалаганың, ошонун баары ошол менен рахат алам десем болот. Ат бул мен үчүн кандай десем, жашоомдун бир бөлүгү. Ат жок тура албайбыз. Атты бастырганың, атты жөн эле дайындабасаң деле мындай бастырып жүргөнүң жакшы го. Артында колдоп турган ата энеме рахмат. Муну эң чоң атама рахмат. Атам көбүнчө атам карайт. Мен жок кезде. Достор, маегибизди ак дасторкондон улантабыз. Бактыбек Биртуганыбыз аттын ээси, байрактын ээси Иманкулов Бактыбек Биртуганыбыз дасторкон жайып бизди тосуп алды. Мына эми урматтуу достор, маегибизди байрактын ата теги кайсы айгырдын кулуну, энеси кайсы бий, ошол боюнча маегибизди уланталы. Сиз айтып өттүңүз ушул байрактын таржымалы боюнча. Assalamu alaikum, hoş geldinizler. Bayrak бұл ылдыйкы 1 май деген 1 майда коет, ошол жакта Алымбек деген байке бар. Анын баары эле Лёшка байке деп коюшат. Ошол эки байкеден байрактын энесин тай кезинде алгам. Бир тай бер деп сурасам, кел тандап ал деп, анан кичинекей көк тай болчу. Ошо тайды тандап келдик. Ал энеси келгенде эле чарчабайт. Үйрөтсөк да такыр чарчабайт, кечке минсек чарчабайт. Энеси жакшы негизи. Глория деген бейни айтабыз. Анан ал Глорияны бул кунагында балам алып барып мен жумуш бошобойм, чабыштарга чаап, дайыма койго зап келип жүрдү. Куру келген жок. Жакшы жылкы экен. Анан кийин айгырга кошордо ошол эки эле Лёшка байке сөзү жана көлдөн тиги талайдан алып келип да, жана эмени бел булакты. Анан ошо бел булакка коелу дагы бир айгыр бар. Ал болсо курч. Бул сенин бийиң курчмун, жоошураак. Тиги бел булакка коелу, бел булак экөөнүн жакшы өттү, ошо байке себет берди. Макул деп анан коюп, анан ошо дайым эле ошо Лёшка байке койчубуз бел булакка. Азыр деле тиги бакайга барып коюп атабыз. Анан ошо балдардын баары эле бүлүк болуп, Кудай буйруса жакшы болуп. Анан ошентип анан дагы бир жылдар анан ошо эме туулду бул. Байрак. Байрак туулуп. Анан тай кезинде бул уулум тиги Айбек менен Сатыбалдиев Айбек экөө мына кичине мамилелер бар, ошо сүйлөшүп алам деп бир көрүп эле жактырып ишип турган ошо бойдон эле алып кетип. Анан Айбек алып Айбек чаап жүрдү. Тайында жакшы чапты. Ошо тайында жакшы чаап, көп байгелерди утуп жүрдү. Кунагында да чаап 2-3 чоң байгени утту. Анан казакка барып бутун эметип ортоп алыптыр. Ортоп анан тиги алып келип эс алтып жүрүшсө керек. Анан бул уулумду дагы бирөө жигиттер улак алат элек деп ошо Кара Балта тарапка кетишкен бар. Ал аттын алышканмы албаганбы бир. Анан муну салып келип калыптыр байракты. Салып келгенде эле баары сүйүнүп, сен яшмен жебай өстүң короодо катты. Түшүрүп алып арык жүдөп калыптыр байкыш. Жакшынакай кылып бактык атты. Татынакай анан ошо баккандан кийин бул Былтыр болду да, былтыр алып келдиңиздер. былтыр алып келди. 1-2 жолу алышкандар менен бастырып барып чүдөп көрсөмтү менен зырылдап алат, базап алат. Негизи улакка эле салам, улакка минели деп эле алып келиптир бул. Анан ошентип чүдөсөм деми жакшы, баары жакшы. Анан чаап көрбөйлү деп бул балдар багып анан жаста инисин алып келип өттүр бул. Өзүнүн байкенин баласы болот бул Рахат Саякка таптап аткан. Мен тоого минип тиги бутунда кичине бар эмеспи, анан тоого жакка түскө келип тартактатпай тоого эметели деп алып келип бер ошо бойдон Рахат таптап, анан мына Кудайдын кулагы сүйүнүп байгелүү болуп, көчмөндөргө дагы жолдон утуп алып, Кудай буйрса баары иш оңуна чыгып келди да, эми дагы эми алдыда дагы көрө жатарбыз. Абдан сон. Анан Амантур кепкезеген сага буралы, Амантур. Бул казактан кайра алып келдиң деп өткөндө айтып калдың эле. Жок, казакка барып чабылып, ошактан бутуна урутуп келиптир. Анан Айбек байкелер ошо бир тааныштарына сатышканбы, подарок этишкенби, биз алып жетишпей калдык да. Анан бирок Айбек байкеден ошо саткан кишинин номерин алгам. Агага чалып, биз алалык байке, биз алалы деп атканбыз десем, ал дагы жок, кулун алам деп ал бербей койду.
Анан ошентип аякта 3 жашында 1 жыл ошакта болду. Анан папам айткандай, бир досум улакка ат алабыз деп Сосновкага бардык. Анан ат жакпай калган келатсак, настроениясы жок. Алыс жол экен. Ат дагы жакпай калды, ат алабыз деп аябай настрой болуп алганбыз. 4-5 бала болуп барганбыз, анан көңүлүбүз жок келатсак. Ушуну эстеп кеттим, анан чалып сатасың байке десем, жок сатпайм деди. Анан айгыр үйдөбү десем, үйдө деп, хотя бы кирип көрүп кетеличи анда. Сен келгиле деп, барсак элек өзү да жакшы байке экен. Тозуп алып эле жакшы сүйлөшүп болот го. Жакшы тозуп алып жылуу болду да, мамилеси. Анан сүйлөшүп, ой, кымбатбагын айтты. Ой, биз анча акча жок, ушундай болуп келатты элек. Биз алалык, чабалык. Кулуң ошондо сен бейлериңе алып келгиле, биз коюп бере беребиз, тааныш бололук деп. Достошуп кеттик. Анан жакшы байке экен, ошону бир эстесем, акчабыз да жетпей калды. Улактын атын арзан алабыз деп аз акча менен барганбыз. Биринчи көргөн эле кишиге жарым акчасын берип, калган үйгө барганда М-банктан которобуз десек, бизге да ишенип эле салып берип, кайра магазинден суупусун алып берип, жакшы узатты. Анан келат, үйдөгүлөр эмне дейт деп келип алып келсек элек, папам чыгып сүйүнүп, туура кылыптырсың, молодец деп. Анан иним бар Дослан деген. Ал дагы мен чабам эмне жылы дейт, улакка салайын десем бербей коюшту. Былтыр болду да Былтыр болду. Мейли деп анан жаз келип, быйыл негизи чынын айтканда өзү аттар көп болчу. Эки аламан бар, тайлар бар, анан команда чогулттук биз дагы. Грузовой машина алдык, анан тоого алып барып, талаада, кругда аябай эмгектендик да. Бирок баягы эмеси убакыт сааты келип жатты, иштер жакшы эметпей жаттык. Байге келине албай, чабалы десек дайыр болбой калат аттар. Мейлеген байгеге бара албай жаттык. Анан ойлонуп, муну эмне кылабыз деп, анан Рахатты баарыбыз эле билебиз, өзүбүздүн тууган инибиз тоодо турат биякта. Тоого минсин деп, анан Рахатка берели деп кеңешип, Рахатка айтсам, бул да эчтеке акча төлөбөй эле мындай эле дайындайбыз тууганыбызда деп, хорошо, мен жем чөп эмелерин аракет кылабыз деп, экөөбүз чалган этелик деп Рахатка алып келип бердик. Бул иним деле байкуш ат жабат, жакшы ат тийбейт да. Полукровный, высококровный, ошолор менен да байге келешип, бияктагы кыйын сайыпкерлер менен кармаш болуп, нечибизден бул ат барып жакшы болсо утат окшойт деп ойлонуп бергенбиз. Мындай эмеси келди. Биз да көчмөндөргө барат экенбиз деп сүйүнүп отурабыз. Жакшы, анан айтсаң, бул энеси Глория боюнча дагы кошумча маалымат береличи көрүүчүлөргө. Глория бул Кыргызстандагы ооз калып калган мыкты бийлердин бири. Анткени балдардын баары эле чуркап жүргөнүн угуп атабыз биз сайыпкерлер чөйрөсү. Глориянын энеси, атасы нажагы кайсы? Кандай болуп кетет? Глориянын атасы Диод деген айгыр болгон. Ал дагы папам айткан Лёшка байкеде турчу. Ошонун короосунда. Анан Диоддун атасы Дан деген айгыр. Дан болсо Украинадан келген айгыр экен. Дандын энеси болсо Украинада ошол маалда 6 километрге чабыш болуп рекорд койгон экен да. Ошол рекордду дагы деле эч ким бада элек деп, аны ким айтып берди? Али байке айтып берди да. Булар деле ошо Дан негизи тиги Каракетовдор жылкы чарбасына ошо Али байкелердикине келип башычы. Ошондон турган. Көргөм абдан келишкен айгыр болчу. Анан ошол айтты да, бул Дан өзү да горячий айгыр, бирок сенбең эмнеге күлүп, бул Дандын энеси ушундай чарчабаган 6 километрге рекорд койгон деп аябай эметкен да. Бең жакшы деп, ал да аябай ушинтип жолуккан сайын эметет, айтып жүрөт. Бээнин эне жагына келсек, энеси аңгыл араб бээ. Энесинин энеси тайнеси болсо ошондо таза араб да, араб бээ. Ал деле Каракета Муталип жалга барып такалат. Энеси деле ошол жактан келген да. Энеси атасы эле көлдөн келип атат, Белбулак. Атак энеси дагы ошо тиги Лёшка байке сөзү көп Германиядан жылкыларды алып келип, селекциянын жакшы жылкылары мыкты. Анан тиги Каракет Муталип экөө аябай жакшы болуп, анан ошондон Диодду алып келип, Диод деле жаш кунагында чабылып чоң байгеге биякта уткан, ал да күлүк. Жакшы, анан ошо Лёшка байкенин мээнети ошо тиги чал менен жакшы болуп, чалдын жылкыларынын тукуму болуп атат да, бул Муталиптин жылкылары болот, түбү барып эле. Мына карабайсызбы, Дандын энеси дагы 6 километрге чуркаган мыкты бээ экен. Анан Данды да мыкты бээге койду окшойт. Диоддун энеси боюнча маалымат барбы? Маселе ушу мунун күлүп чыкканда да ошо Диоддун энесине жатпасмы? Диоддун энесин билбейм, бирок Диоддун энеси ошо тиги Муталиптин бээлеринен да. Ошол жактан Данга тоодуруп алып, анан Кара Балтага чоң чабышка алып барып, бир 48 кунагынданбы экинчи жолу бир эле жолу чабылганбы? Буту кетип калды деп.
анан диодду айгырылыкка лёшкө байкап келген да бир жака. Глориянын бул байрактан да башка балдардын чуркаганы боюнча да маалымат берип кетсең. ооба Глория өзү негизи жакшы жүгүргөн да. Ошол жылдары тайында алдык. Папам барып тандап келди. Азыр ойлоп папамдын бир досу үчөөбүз ат менен барып тандап жетелеп анан келатып муну эмне алды деп ичибизден папамдын досу экөөбүз жүйдөгөн тай болчу. Чүнү өскөн кичинекей. Бирок үйрөткөндө эле чарчабагандай болду да. Кунанына чаптык ошол жылы чабыш аябай көп болду биз жакта. Аш болот, тойлор болот. Ошондо бир жумада 2 чабыштар болуп калып атты. Барган сайын экинчи, үчүнчү, биринчи, төртүнчү болгон жок да. Ошондо бир күзүндө эле бир ондой чабылды да. Эң аягында ошо бул эмеге чабылды Достук байке. Кунанга кошуп, анан акыркы кругта бурулуп кетишти 3 кунан. Үчөө тең бурулуп кетти, круг начар экен. Анан камап келип, бала жыгылып калып минбейм деди, өзүм минип, ошондо 11 класс болчумун, чоң эле болуп. Аламанга чаптым. Аламанга кошуп 22 километр болгон кунан кезинде кунаны да жүгүрүп, аламанга да жүгүрүп, аяктан 4-чү келди. Ошондо элдин баары келишип, Шумдук экен дешип. Анан ошондо бул кан арап болгонго билбейм, арткы салаларым аякта кан тамырлар жарылып кетти да. Экөөнү тең. Аябай күч келген экен да. Анан карабайсызбы, токтоп калбай, кыска эмес жарылса деле жүгүрүп аткандан. Анан балдарына болгондо эң биринчиси эле ташкындап койгонбуз. Ал тайында бир өзүбүз 3-4 жолу чаптык. Андан кийин Бату байке сурап биз чабалчы деп Бату байкеге бердик. Ал да утуп жүрдү, Кунанында да утту. Андан кийинкисинде өзүбүз чаптык. Анын атын тиги ташкындап койгонбуз, бирок биз Кунанга чейин чаптык. Ар дайым биринчи, экинчи болуп атты. Бир да жолу 3-чү, 4-чү же байы илинбей алган күн болгон жок. Ал дагы аябай көп чаптык да, билбегендики болду, ушул ат жүгүрсө эле чабат экен деп жыргап эле утса эле сүйүнүп чаба бердик. Анан эң акыркысы эмеге барып келдик. Динмухамбет Конаев деп Алматынын ипподромунда чабыш болду. Баралы биз деле барып көрөлүчү деп барып келдик. Ошондо 78 кунан чабылды. Ошонун арасынан биздики 3-чү келди. Ташкын. Карагыс ошол күнү биринчи чыгып машина утту аяктан. Жакшы болгон да. Чоң байга алган турбайсың. Чоң байга алдык. Анда ким даярдады аны? Өзүбүз дайындадык анда деле. Экөөбүз кеңешип. Ошентип. Күлүп болчу. Анан ошолорду көрдү, анан Айбек байке сурап жүрүп, бул кулумду көрүп алайынчы деп. Биз да Айбек байке жакшы дайындайт. Берели деп, бизге караганда кыйын берели деп бердик. Ошондо Глория канча кулум берип атты бүгүнкү күнгө? 8-9 кулум берди. Баары чуркадыбы? Бүт баары жүгүрдү, бүт жүгүрдү. Калганы жок, бүт баары жүгүрдү. Анан былтыр анаштын баласына орок айылына койгонуңарды көрдүм эле. Анан токтобой калып, Токтобой кайра калды. бир булакка кайра токтоттум. Адан кулуну бар да, азыр берип ал. Бел булакты биринчи көкпен алып барган байке туура айтат. Алып барып андан кайра токтобой калып, анан кайра бел булакка алып барган, анан кайра бел булактан. Бар, кулум бар. Жаңы бел булактан кулун алып атсың. Жараңда бел булактан. Азыр Көктайды байкалып калдым, ада бел булактан бар. Жок, быйылкыбыз ошо Айбек байкенин үйүндө турган Хабар деген айгыр бар. Сонун айгырдан токтогон турбай. Хабарга ойгонбуз, жеңил, жакшы айгыр болчу. Папам көрүп тандайт, жактыргы айгырды. Хабарды туура тандаган, анткени Хабардагы көчмөн райондорунун 3-чү орун алган да. Өтө мыкты айгыр. Анан сиз дагы бир жылкыны жакшы тааный билет окшойсуз. Нар жагын көрө билет окшойсуз. Жылкыны ачыгын айтканда мындай көрүп тандаган жагын тандайбыз, бирок саяпкерлик жагын анча эмеспиз да, чынын айтыш керек да. Анан аны тиги уулум Айбек байкесине сүйлөшүп коюптур, Кайым акаларга сүйлөшүп. Анан көрчү папа деди, бир көрүп эле жакты. Татынакай келишкен укмуш айгыр экен. Биздинки анан кошкола, мындай шанс келип атканда бир эле келет деп тарсыр алып барып коштук. Жакшынакай болду, жакшы бар, Кудай буйрса. Азыр сизде ошондо Глориянын тукумдарынан канча бар? Глориянын тукумдарынан канча бар? 7 бар. Үйдө бар. Барын чаап жетишпейсиңби? Эсиңезе безин берип жибер дегендей кеп барбы? Жакшы даярдаган саяпкерлер болсо биз деле бергенге эмес. Биз үйдө кармап турганда бизден кыйындар болсо беребиз. Утса биз деле сүйүнөбүз, алар утса биз өзүбүз уткандай эле болобуз. Анан баштаганда эле бысымла деп мындай чоң саяпкерлер дүйнөсүнө, чоң байге дүйнөсүнө киргенде эле мындай чоң ийгиликти жаратып атасыздар да. Мындай ийгиликтин артында үйдө тылда деп коет го, үйдө сиздин байбичеңиз, келиндерде бир жакшы жардам бар го дейм анда.
Эми ал жагы болбосо болбойт го. Бул аттыкы сиз эми баарын жакшы билесиз да. Кээде түн болот, суук болот, ар кандай болот. Алардын баары колдошот, жардамдарын берип, кошо жардамдашып, келинибиз кошо дайыма жардамдашып жем-чөбүн беришет. Мен атты мындай эметпесем, мына бул эки иним, балам менен иним экөө ушулар дайындап, ушулар аттын жанында. Мен жөн эле анда санда келип бир сыйра карап, өзүм деле көп мындай эмеге анча эмете албайм. Сайыпкерликке анча эле шыгым деле жок. Бирок сизде шык бар экен. Анткени азыр байрактын жанында туруп байкап эти деле көп түшпөптүр, туура эле эти бар экен деп сиз туура баа берип атасыз да байракка. Баа берип, ал жактарынан кичине эметебиз, окшоштуруп. Балдарга ориентир берип турат экенсиз да. Кес-кесте көз көрүп калса айтып коебуз. Анан аматтыр. Бакем айтып калды, келин мыкты деп. Кайын журтуң каяктан? Кайын журтубуз ушулайынан, келинчегим ушулайынан. Өзүң баягы ат чапкандан чарчагандан кийин бильярд ойноп, саунага кетип калганда малды келиниң кылып такшайт, Үйрөндү баарын. Келинчегиң. Эчтекеден жок дебейт. Баары жакшы тынч. Рахатка сөз береличи, Рахат. Мына кечээкү жеңиштен кийин сага чалгандар көп болуп, ой, сырың бөлүш деп телефон алышкандар болду. Анча мынча болот. Болот. Эми бүгүнкү берүүдөн кийин сага өзүң да бойдогу кезиң кызым берем дегендер да көп болот болчу. Билбейм анысы. Ушундай ийгиликтер болсун. Аны эми план жөнүндө сүйлөшөлү. Келечекте көчмөндөр оюндары турат, Кудай буйруса. Өтө чоң мына казак, кыргыз бир туугандардын мыкты күлүктөрү, өзбек тууганды, Монголиядан да келет экен. Россиянын мына Бурятиядан аттар бүгүн чыкты. Аламан топко кошулат, атайын делегациясы Россия Федерациясынан Бурятиядан келет. Кыскасы чабышыбыз өтө кыйын болот. Кудай каласа даярдык жакшы. Анан кече мурдагы ат чабыштан кийинки пландарыңар кандай болду? Эми атта эс алталык дедик, ат эс алып ойдогудай эле биз ойдогудай эле эс алып келатат. Бирок Достук байке бул эми көчмөндөр оюну эң чоң чабыш да. Бул эң чоң чабышка казактар келатат, сиз айткандай Россиядан келатыптыр. Анан Кыргызстандан деле өзүнүн эң кыйын сайыпкерлери атат. Биз ошол эң кыйын сайыпкерлердин эң тажрыйбасы аз, анан эң жаш балдары, жаштары биз экенбиз. Ошого карабай биз аракет кылып көрөлү деп, мен баары Алладан буйрук койсо ар жагын көрөбүз. Анткени туура буйрук деген улуу сөз да. Мына кечээкү жакында эле өткөн футбол боюнча дүйнө чемпионатында эч ким эти барга албаган кичинекей бир мамлекет, бир кара негрлердин мамлекети экен. Ошолор 1/8ге чыгып дүйнөнү дүңгүрөтүп алды. Анан азыркандай силер дагы жаңы жылдыз болуп калышыңар толук ыктымал, Алланын буйругу менен. Дуктан түшпөй дүңүрөңдөп даярдана бериш керек го дейм. Ооба. Дуктан түшкөн жокпуз, сиз келип сүйлөтүп колдоо берип кеттиз. Эми 2 жума калды, жумуштардын баарын токтоттук. 24 саат аттын жанында болобуз. Огон аракет кылабыз, адашпаганга аракет кылабыз. Күч атасын тааныбайт дейт. Жаңы жылдыздар жанарына ишенебиз, Баке. Сизде балдарга абдан жакшы дем күч берип турбайсызбы? Жана бул атты кайра сизден уруксат сурабай эле алып келгенде сиз кээ бир аталар кээде капа болуп калган болот да. Алда балам ая кеңешпей иш кылыптысың деп. Анан сиз болсо кайра дем берип кубанып, Жок, сүйүндүк тиги атка. Бөлөк ат болсо тектик өзүбүздүн короодогу ат болбой эле көзгө жакшы көрүнөт экен. Баарыбыз чогуу чыгып, баарыбыз атты көрүп чүрүп алып арык экен, бирок арык болсо да сүйүнүп, жалынан сылап кармап жакшы ат болду. Кудай буйруса жакшы эле болот. Бул байкенин баласы буда көп сүйлөбөйт, мунун сырынын баары ичинде. Мен агам баласы да, агам да көп сүйлөбөгөн, бирок жөндөмдүү, таланттуу атча билгери. Аябай анан ушундай, анан Кудай буйруса мына бул уулум экөө дайындап атышат, эми колунан келишинче аракет кылышат. Анан калганы бир Алладан, Кудай буйрук койсо, омин деп койсо болуп калар. Анан жакшынакай ийгиликтерге жетет, ийгиликтер улансын дайыма. Аман эсен ден соолукта болушун. Сизге рахмат ушинтип алыс жерден келип, ушундай кичине бизге сырлардан айтып да бир аз жардамда болуп атат баары. рахмат. Тиги азаматтын мыктысы азыраак уктап, азыраак сүйлөп көп тыңшайт дегендей, бу Рахат көп тыңшайт окшойт. Бирок аз сүйлөгөн менен жакшыртып айтып болуш керек. Мындай өңдүү жигиттер жакшыртачу эле. Баке, сизге дагы бир суроо да. Мына кечээкү Назанат майданында атты балдарды аттап токуп жөнөтүп, байганы алып келди, батаңызды берип жөнөттүңүз. Бирок өзүңүз барбай калыптырсыз негедир. Үйдө бу тамда 6 айланып тынчсызданып турсаңыз керек эле.
Анан жакшы сүйүнчү келгенде кандай болду сезимдериңиз? Балким ыйлап жибергендир сүйүнгөндөн. ооба да эми ал күнү бул айылда тууганда эмелер жеңелерибиздин кыркашы болуп калды. Ошо күнү ошол жака барып Куран окутуп, эми алды барасы болбойт да, анан балдарга батабызды берип, жакшынакай жөнөтүп. Анан бирок сиз айткандай эле болбой эле ишиңен тойлап баягы жөн болоюн десең деле жөн боло албай. Баарыбыз улам телефондон карап, кандай кабар келет деп, баарын тегиз түз алып берүүңөрдөн улам карап көрүп отурдук. Анан эми аны айта албайбыз чындыгында, мен сөзгө да көп түшүндүрө албай атам. Аябай эле кубаныч көп болду, аябай. Түз эфирден көрүп аттыңыз да. Көрүп атып. Анан аттын акыркы бир жарым финишке чейин жарым круг калганда ат бөлүнүп чыкпадыбы? Ошондо сиздин үнүңүз, кыйкырыгыңыз кандай болду? Ага чейин жана эки ат калып, анан жана акыркы кругка кетип баратканда кичине бала бакыра үйдөн тигиндей мындай баарыбыз көрүп атабыз. Дегенде эми тынчтыра тургулачы, бир мындай ат калып калды атабы эмне деп сарсанаа болуп, бир сыйрада кичине нерв болуп. Кое турула эми биртеге шашпагыла деп. Анан ат чыгып келгенде бирибиз кучакташып кадимгидей кыйкырып, баягы жерден тим эле чемпионат уткандай болуп. Аргентинанын болельщиктериндей болгон экенсиз да. Уткандай болуп, анан аябай кубанып эметтик. Эми укмуш. Эми андан аркы эми Кудай буйрса эми жакшы болсун. Калган жакшы болушу мээнетибиз кайтып. Балдарын да ошончо мээнет аябай жакшы көрүп, жакшы таптап атышат. Канчалык мээнет кылып, канчалык жакшы көрсө ошо кайтат го мээнети. Баары болот го, баары Кудайдан эми бирок. Силер жашсаңар мында эч кыл беречеңер алдыда. Аттан арбай келип болуп, аракетиңерди кыла бергиле. Бириңерди бириңер сыйлашып, биз бир тууганбыз. Бул Саяпкер деген аты болбосо өзүмдүн эле иним. Өзүмдүн эле балам, каалагандай урушуп, каалагандай бастыр деп өзүмдүн эле чогуу жүргөнбүз. Жакшы бирок таланты сыры ичинде мунун. Бул дүйнөдө, бул сиздин өмүрүңүздө Кудай мына 90-100гө чыгып өмүр берсин сизге Кудай таала. Анын өмүрүңүздөгү эсте калган күндөр жубайыңызга үйлөнгөн, баш кошкон күнгө тетип эле күн болду го дейм, кечээ күтүш. Эсиңизден такыр кетпейт го дейм, бул. Ооба, эми ал абдан чоң утуш болду. Мунун баары эле сыноо баягы башталышы. Сиз өзүңүз айткандай эми алдыдагы жана көчмөндөргө күч кубат болуп жолу ачылып балдарын. Ошондон да Кудай буйруп койбоду, амин деп койду да. Ошон үчүн ушундай жолдомо алып калдык. Эми Кудай буйрса дагы ошо көчмөндөргө Кудай буйрса барып кетели эми. Амантур, сен өзүң кесибиң боюнча да жогорку билимдүү окшойсуң. Ооба, мен кесибим боюнча Юр академияны бүткөм, международная право деп. Магистратурасында бүттүм. Эми билетим дагы бар. Жакшы жумушта иштей турган эле шартыбыз бар. Иштетем иште. Мал бакпай айналбай деп папам көп айтты. Анан эми болбой эле. Аякка дагы көрдүк. Мага жаккан жок жан дүйнөдө. Баягы эле күлүп болбосо улактын атын бакчыбыз. Атка келип жакындап мал жаратылыш. Эч кимден суранбайсың. Эч кимден коркпойсуң, өзүң каалагандай. Бирөөгө кошоматчылык кылуу деген жок. Андай жок. Өзүң свободно, орусча айтканда. Ошондон ал кесип боюнча иштеген жокпуз. Буга деле шүгүр жетет, рахмат. Бар жетиштүү. Демек, сенин жан дүйнөңдө бул тулпарга болгон кызыгуу негизги орунду ээлейт турбайбы? Эми элдер ойлойт экен, ойлойт окшойт, баягы досторум деле куттуктап келишет. Дайындап аткан атың куттуу, дайындап аткан атыңды чаптыңбы деп коюшат. Аны дайындаганда биринчи очередь семиртиш керек экен. Шашпай миниш керек экен. Анан жээлдирип, жем чөптөрдүн баарын тууралаш керек экен. Чапкан баланы. Эми маселе көп болуп атпайбы, тонкий нерсе экен да. Анан баягы өзүм үчүн бул кызык да. Сүйлөбөйт. Мунун тилин таап, аракет кылып, бул уткан аябай эле оор нерсе да. Анан ойлойм да, биз андан көрө бир жаш баланы алып футболист кылып же күрөшкө катыштырса, ошону спортсмен кылып кетсе оңой болот дейм да. Ат сотуп чапкандан көрөчү. Бирок утуп эметсең анын баарын унутасың. Мындай эмоцияны акчага сатып ала албайсың да. Туура да, эми абдан жакшы өнөр. Атам кыргыз, ошо атка дүйнөдөгү бир 2-3 эле улут атка өтө жакын экен да. Бирөө кыргыз, бирөө казак туугандар. Ошо эки элдин ошо туу болгон өнөрлөрү да Саяпкерлик. Анан Кудай буйрса, алдыда көчмөндөр оюндарда дагы Алланын буйругу менен баш баяган утсаң, сен тарых жаратасың да. Тарыхта каласың. Кимдин аты десе, сенин атың айтып, сенин атаңдын аты айтылып тарыхта калат. Ал эми 1000 арашаны бар, миллиондогон акчаларды чапчыган арашанчылар тарыхта калбайт. Балким тарыхта калар арашанчылар. Алардын да мээнети бар өзүнчө, бирок бул тулпарды баккан, тулпарды асыраган азаматтын кадыры бөтөнчө тарыхта сыйланып келет да. Анан ошондой ийгиликтерди каалайм.
Рахмат айтканыңыз. Мына байген уткан буюрса көчмөндөргө балдар баратат өзүбүз баш болуп анан ушу эл журтка каалоо тилегиңизди угуп коелу. Рахмат байке. Биринчиден сиздерге рахмат, ушундай жакшынакай келип баарын жакшынакай убактыңарды берип, канча деген эл, канча деген жер көрөт, сиздердин эле передачаны карап отурабыз. Биз каякта ат чабыш болуп атат, ким утуп атат деп. Эми элибизде тынччылык болсун, токчулук болсун, моракиндай жана согуш эмеден Кудай сактасын. Жакшынакай болуп, балдардын уткан байгелери кут болуп, эми көчмөндөргө жолдор ачылып, ийгиликтүү болуп мээнеттери кайтсын. Жакшынакай жолдор ачылып, күч кубат саяпкер жигитке, уулума өкөтөң зыңкытып жакшынакай аттарын дайындап барып келишсин. Элдин намызы жакшынакай оюн болуп атат, оюнубуз жакшы өтүп кетсин. Нечендеген өлкөлөрдөн келип атат, жакшы өтүп кетсин. Бөөдө кырстан тышкары аман эсен барып келсин. Ошо чарпы ат чапкандардын баары байгелүү болсун. Менин колуман келсе баарына байгелүү кылып, бирөөнү да калтырбайт болчумун. Күчтүүсү утсын эми. Сиздерге рахмат дайыма. Аман тур, сен дагы бир эки пикириң бардыр, Ооба, папам айткандай сизге рахмат. Ат баяндамаңыз баары кызыктуу көрөбүз. Чынын айтканда аябай эле салым болуп, алдыга жылыш болду го дейм сиз келгенчи. Аттар кайсы ат келди деп элден сурап түшүнбөй эле отура берчү элек, мына баары кызыктуу болуп атат. Анан көчмөндөр оюнуна барып аткан жалпы саяпкерлерге, чабандестерге баардыгына ийгилик каалайбыз. Эч кимдин аты мүдүрүлбөй, аксабай баарыбыз үйүбүзгө кайра аман эсен кайтып келелик. Мекенибизде тынчтык болсун. Ар бирибиздин үйүбүздө ынтымак, баарыбызга ден соолук, жакшы оорубай каларым ошол. Рахмат Амантур, Баке рахмат сиздерге. Анан сиздер баягы мен эле жеке мага айтып атасыздар, бирок биздин командабыз бар. Операторубуз, жетекчибиз, мынагай федерациябыздын президенти Кечирип коесуз сен Ислам Атакеев, баарыбыз командалык түрдө биргеликте муштумдуу болуп иштеп атабыз. Биздин максат ушул ата салтындагы эң чоң өнөрлөрдүн бири болгон саяпкерлик өнөрүндү, ат чабышты көтөрүү максатында ушу желип жортуп, адыр аралап ушинтип кызмат кылып жүрөбүз. Рахмат сиздерге.